убакыт жетиш керек. Ошон үчүн азыр ушул сахнабызга эң мындай мощный YouTube'да маркетплейстин негиздөөчүсү, эми баарыбыз билебиз го, ал тез кабар, ал Атакул Жалилов. Келиңиз, кочо коюңуз. Онлайн базардын негиздөөчүсү дешекте, түз реклама дегенде офлайн монетизация ыкмасын эң биринчилерди колдонуп кеткен адам, ошону маркетплейс аркылуу, Escort деген онлайн базар аркылуу сону и онлайндан и офлайндан монетизациялап кеткен адам. Атакул байке, келиңиз, сизге микрофон. Assalamu alaikum, hurmatli Escort'un görüşçüleri. Men bugün ayabay quvonchdan özümdün kesipdeşlerim, жаңы келечекте YouTuber, блогер, социал тармакка кызыгып иштөөчүлөр, үйрөнүүчүлөр үчүн болгон иш-чарада бир залда отурганыма аябай жакшы болуп атат. Анан менден күчтүү тажрыйбалуу блогерлерден кийин сүйлөштүрө кыйын экен негизи. Аябай жакшы айтып берди. Мен эми өзүмдүн тажрыйбамды, жасаган ишимди, билгенимди буга чейинки кесиптештеримдей жакшы кылып айтып бере албасам дагы, чыныгы өзүмдүн контентимдей дыйканча кылып айтып берейин. Кандай дедим мен? Көп сүйлөбөйм, азыр сүйлөйм. Менин аты жөнүм Атакул Жалилов. 36 жаштамын. 2 уул 2 кыздын атасы, Ош шаарында жашайм. Бул тармакка, YouTube'га мен кантип келип калдым? Мен 2017-2018 жылдары Ош Пирин телерадио компаниясында жетекчи катары иштечүмүн ал жакта. Көбүнчө ушу чыгармачылык жана коммерциялык тармагын көп карачубуз. Рекламага жакыныраак тармакта иштегеним үчүн анан телеканалдан чыгып, ушу YouTube'га өтүүнү, YouTube тармагында иштөөнү максат коюп баштадым. Анан кантип мен бир багытты алып кетсем деп ойлондум да. Анан бул багытты анализдедик да. Биринчи кезекте любой адам кайсы ишти баштаарынан мурда ушу анализдесе керек. Мен YouTube'га кирип алып, аябай 2-3 айдай ал убакта телеканалдан чыгып экенмин, бирок чыгууну максат кылып турган анализ баштадым. YouTube'да ачып карасам ошол убакта эмне болчу? Ал убакта Ирландын 2 программалары чыгып калган болчу. НТС'те иштечү. Андан башка Азиятан да чыгып эле эле. Дагы кимдер бар эле? Санжар Калматай бар. Санжар Калматай анын каналы активдүү көрүлүп атканда, YouTube'да ачып караганда эле негизи көбүнчө ушу тез көр, Назир айткандай, өчүп кетет, шок кабарлар, ушундай кабарлар аябай көп болду. Анан анализдеп карап, негизи баягы иш баштаарда кесиптештер айткандай, биз кайсы багытты тандап алсак, элди кайсы жакка жетелейбиз? Позитив менен сугарабызбы, негатив менен сугарабызбы деп ойлондум да. Чындыгында YouTube'да ачып караганда ал мезгилде жанагы айткандай шокко бар, тез көр элди ушунчалык бир тупикке жетелеген маалыматтар аябай көп болду да. Ал дегенибиз эмне? Ошондой жаңылык чыгарып аткан каналда авария болду, мынча адам өлдү, паланды түгүн зордуктап кетти. Бирөөнү жамандаган саясий окуялар, мына ушул маалыматтар аябай көп болду. Эл мындай алып караганда анализде негизи бул маалыматтар тажап калган сыяктуу көрүндү да. Анан мен мына ушул боштукту издедим. Негизи кантип баштап калдым? Өзүмчө отуруп алып тизмектедим. Эми бул жерде көбүнчө ушу биздин бүгүнкү иш-чарабыз жаңы бул багытта иштөөчүлөргө мотивациялык иш-чара болгон үчүн мен ушу башыман өткөндү айтып берейин. Бир аз тизмектеп жаздым. Негизи биринчи телеканалдан которулуп бул жакка өткөндө мен тизмектедим. Эмне жасасам болот? Элге эмне керек? Биринчи кезекте. Эл чындыгында турмуш тиричилигинде унаага байланышкан маалыматка ушунчалык суусап турган экен. Ал деген эмне? Ал авторынок. Техникаларды оңдоо системалары. Ушул тармактагы маалыматтарга аябай суусап турган экен да. Анан ойлонуп, бул
тармакты тартууну пландадым. Андан кийин мисалы мал базар, мал чарбачылыгы багытындагы, строй материал, курулуш багытындагы 3-чү кезекте, 4-чү кезекте анан менин негизги жасап аткан жумуштарымдын бири бул кыймылсыз мүлк. Ол башкага өтүп кеткен ушунда. 5 жыл алдын эң биринчи публикациялары. Чөтү меники эмес деп карап коем. Мурда башталганда обложка жасачу эмесмин да. Ким каналын ачып койду деп коем. 5 жыл алдын баштапсың. 5 жыл алдын биринчи ошондо ачып барганбыз. Андан кийин медицина тармагын, туризм тармагын, билим берүү, дин, өндүрүш тармагын, бизнес тармактарын мындай пландап анан иш баштадык да. Чындыгында биринчи мен мал базарга бардым. Анан телеканалда жакшы эле жумушта иштечүмүн да. Ал жерден анан ушу былчыйып креслодо да отурчубуз. Анан креслону да таштап, жоопкерчиликти бияка коюп анан мал базарга барып өтүп кийип алып. Барып телефон кармап тапып атсам, мени тааныгандар айтып атпайбы, эмне кылып атасың, кайсы? Ош биримге тартып атасың, ош биримге тартып атам деп. Ошентип анан баягы телеканалдардын атын жамылып биринчи базарды тарттык, анан чыгардык. Чыгаргандан кийин эртең менен чыгарган видео контент түштөн кийин уже 5000ге жакындап просмотр болду. Бул ал мезгилде эми элестетти өтө мотивация болду. Андан кийин ошондо жекшемби күнү авторынокко бардык, Унаа базарга. Ал жакта тартып чыгаргандай сатып кетти да. Андан кийин кыймылсыз мүлккө, өндүрүш, бизнес тармактарына аралашып, ушул багытта мындай эл чындыгында бул багыттагы маалыматтарга суусап турган экен. Көпчүлүк биздин мигранттар, мисалы Россияда 1 миллиондон ашуун биздин мекендештер жашайт, ошол жакта иштейт. Алар бул жактагы базарга ушунчалык ынтызар, ушунчалык кызыктар, бааларын билгиси келет экен. Биз мына ушул боштукту таап алыппыз да. Ошон үчүн биздин канал резкий скачок ала алды да. Скачок ала алды. Мындан кийинки иш баштоочуларга дагы, негизи бул багытта иштөөчүлөргө дагы кеңешим ушул эле. Негизи анализдеп караганда бул YouTube'да боштуктар аябай көп. YouTube'га кирип казак контенти, YouTube'га кирип өзбек контенти, YouTube'га кирип орус контенти, украин контенти, түрк контентин изилдеп көргөм. Ушунчалык боштуктар аябай көп азыр биздечи. Мисалы кайсы тармакты айтсам, пранкты баштады эле азыр. Пранкты баштады эле конкуренттер көбөйүп кетти. Bizde kандай? Bizde bir adam kayсы контентти баштаса, экинчи блогер дагы ошол контентти жасагысы келет да. Негизи блогер болом деген адамга өзүнчө бир түз, өзүнчө бир жүз, өзүнчө бир стиль, өзүнчө бир фишка керек. Мен кеңеш берет элем. Ушул нерселерди кармансаңар депчи. Бул жерде да бир аз тизмектедим. Негизи блогер болуу үчүн, бул тармакта иштөө үчүн эмне керек? Урматтуу жаштар, мына видеодон тартып атат, кокус YouTube'дан көрүп калса, биринчи кезекте бул тармакта иштеш үчүн ага кызыгуу керек да. Кызыгуу болбосо болбойт. Эң биринчи кызыгуу керек. Баягы зордукта эле бирөөнү бир ишке алып келип, башын тыгып койсоң, ал кызыкпаса кыйын. Биринчи кезекте кызыгуу керек. Негизи башка блогерлерге деле ушул суроо келсе керек. Мен кантип блогер болсом болот, кантип YouTube канал ачсам болот депчи. Өзү кызыкпай, бирок ушул суроону берип атат да. Көпчүлүк адамдардан суроо келген суроо ушул. YouTube каналды кантип ачсам болот дейт. Даже YouTube'да канал ачканды билбей туруп, бул тармакка кызыгып атат да. Негизи азыр интернет өнүккөн заман. YouTube'да ачып карасак, Google'да ачып карасак, YouTube каналды кантип ачыш керек, аккаунттар кантип байлаш керек, ал боюнча маалыматтар толтура. Турабы? Биринчи кезекте ошо кызыгуу керек. Андан кийин ага шырт жөндөм керек деп ойлойм. Талант болуш керек бир өзүнчө. Азиреттикинде же Назираткындай талант болуш керек деп ойлойм. Анан контенттин бир форматы болуш керек да.
же меникиндей, же Азиретникиндей, же Назираныкындай контент дегендей. Андан кийин менимче ким блогер болгусу келсе, ким ютубер болгусу келсе, ал бир өздүк брендин иштеп чыгыш керек да. Мисалы Lights Creative дегенде, же Нурлан Мирзаматов деген сыяктуу өзүнчө бир брендин иштеп чыгып, ошо брендин үстүндө же өзүнүн атынын үстүндө иштесе, менимче аудиториясы дагы өзүнө тез байланып, мындай кайра акчага качпай тургандай, тажабай тургандай аудитория чогулат деп ойлойм да. Анан албетте негизи YouTube канал ачып, бир аз эле иштеп, анан сабырдуулук кылбай, кайра эле ишин таштап койгондор бар да. Мисалы бир канал ачып туруп, жумасына же болбосо 10 күндө бир контент жүктөгөн кесиптештер бар. YouTube'дун алгоритми кандай? YouTube'дун алгоритми дагы какырда талаада өскөн дарак сыяктуу да, суусап турат. Канчалык биз контентти берсек, каналыбызда тез жылат, тез өнүгөт. Ошон үчүн буга сөз түрдө аракет керек, анан мээнет кылыш керек да. Анан эң негизги нерсе бул сатууну үйрөнүү. Сатууну үйрөнүү. Бир эле YouTube'дагы маркетплейсти же YouTube базарын уюштуруп койгон мага эле керек эмес, башка блогерлерге да ушул нерсе керек деп ойлойм. Сөз түрдө керек. Анткени биз өзүбүздүн жасаган мээнетибизди, өзүбүздүн жасаган ишибизди, контентибизди сата билишибиз керек. Бул YouTube жөн эле бир хобби эмес. YouTube бул бизнес. Ошон үчүн айтат элем, ким YouTube'га кирсе, бизнеске багытталат. Мен ушинтип айтат элем. Анан албетте бүгүнкү күндө мына дүйнөлүк кризиске байланыштуу дагы көп кыйынчылыктар болуп атат. Кыргызстанда негизи былтыр эле 9 апрелде өчүп калган. Таргет туурабы? Бирлан? Негизи Кыргызстанда, Өзбекстанда, Тажикстанда бир моментте, бир күндө, бир секундда өчтү. Реклама чыкпайт. Россияда быйыл өчтү, көрдүгөр, монетизация доходдор 90-95%га мисалы биздики түшүп кетти. Мынандай кыйынчылыктарга чыдаш керек, анан буга сабырдуулук керек да. Бизде эми канал башкы бетин ачып коесузбу? Главное. Бул канал негизи ошо 2017 жылы ачылган. Бүгүнкү күндө 276 миллион просмотр болду. Жалпы биздин көрүлгөн видеолор. Жалпы мен өзүм жалгыз 6000ден ашуун видеону тартып ушул каналга жүктөп турдум. Бүгүнкү күндө мен физически өзүм жалгыз жалпы республиканы комшу мамлекеттерде кыдырып иштөөгө, бизге түшкөн заказдарды аткарууга өзүм жетишпегендиктен уже команданы чоңойтууга туура келди. Бүгүнкү күндө бизде Тескабар медиа компаниясында 12 адам иштейт, өзүм менен кошо эсептегенде. Команданы кармаш, команданы бир бүтүн кылып иштетиш да бул оңой эмес. Сөз түрдө командная работа дегенде Назира жана белгилеп өттү. Команда менен иштөөгө туура келип атат. Эмне дейсиз? Мен азыр эле сүйлөйм. Айтайын деген бардыгын кесиптештерим айтып өттү. Биздин каналды көрүп тургула. Пайдалуу маалыматтар сиздер үчүн дайым чыгып турат. Мындан сырткары үстүндө карап койсоңуз бул экен. Каналы деген көрсөңүз болот. Бизде бир эле бул канал эмес, азыр 7 каналды иштетип атабыз. Негизгиси 1 миллион 300 миң катталуучусу менен ушул Тескабар. Андан кийин биздин жаңылыктар бөлүмүбүз дагы ачылган. Ал блог 400 миң катталуучуга ээ болду, Тескабар News деп. Анан азыр аймактарга да кошумча каналдарды ачтык. Мисалы Чүй жергесинде, Бишкек шаарында KG бар. Андан сырткары Ошто, Жалал Абад аймагында ошо Эл бар деген канал. Бул да иштеп атат. Анан жалаң мал чарбачылыгын жана айыл чарбасын тартуулаган Күн желеси деген канал. Бул да активдүү иштеп атат.
Андан сырткары Чабарман каналы ушул көбүнчө Баткенде иштейт. Жанагы белый жемчуг болуп чыккан канал ушул. Анан дин багытына дагы ушу ислам динине бир аз салып кошулдук. Дискавар иман деп канал ачканбыз. Бул дагы өтө активдүү болбосо дагы мындай жай иштеп аткан учуру. Анан эми мындан башка дагы кошумча каналдарды ачуу да иштетүү пландарыбыз бар. Онлайн, офлайн доходто эми кандай десем, жана кемчилик калып кетпесин ума. Биз эми азыр мына кризиске байланыштуу монетизация өчкөндөн кийин көп баягы монетизациядан тапкан каражатка тиричилик кылып келаткан каналдар ишин токтотконго туура келди кээ бирлери. Биз жан берген жокпуз, көбүнчө ушу офлайн рекламаларды ишке ашырып алган үчүн биз үчүн оңой болду. Ошон үчүн команданы дагы сокращать этпей кармап турабыз. Бул убактылуу эле нерсе болсо керек. Кудай буюрса, силер да ушу сабырдуулук кылып иш баштасаңар, менимче баары жакшы болот деп ойлойм. Рахмат, мен кыскара сүйлөйм, суроолорго жооп берем. Чоң рахмат, Абдулбеке. Суроолор болсо колдо отуруп коюла. Если есть вопросы, поднимайте руки и, собственно, есть возможность задать классные вопросы. Так, вон там парень в кепке. Атакулбеке, сиз убагында телеканалда сиз директор болуп турасыз, башкы директор болуп турган учурда чыккансызбы YouTube'га? Аткаруучу директор. Аткаруучу директор болуп турганда, Аткаруучу директор болуп турганда YouTube тармагына өткөнсүз, анан эмнеге ишенип өттүңүздөр? Кандай ишеним болгон сизде ушул тармакта мен тамактап кетем дегенге? Ким ишеним берген же болбосун? Эмне түрткү болгон? Мен айтып атпайм, боштукту биринчи издеди деп. Мындай карасам, чындыгында YouTube'да негизи бизнес жасаса, ал жакта акча тапса, пайда көрсө боло тургандыгына көзүм жетти. Анткени жанагы эле айткандай, унааларды реклама кыла турган YouTube'да канал жок. Мал чарбачылыгын реклама кыла турган канал жок. Үйлөрдү чыгарайын десек бир эле лалафа. YouTube варианты жок. Демек боштук бар, мен ушул боштукка кирем дедим. Өзүмчө бир тизме кылып алып, анан кирдим да, бул тармаккачы. Биринчи жасап көрдүк, эми ошто бир көчөгө кирсем, бир көчөдө 3 үй катар продается деп жазылып туруптур да. Анан ээлерине чалып атпайбы. Байке үйүңүздү тапып беречи, бесплатно деп. Реклама кылып берем десем, хорошо. Экөөсү киргизди, бирөөсү киргизген жок. Экөөсүнү киргизип тартып киргиздим. Жакшы просмотр алды. Негизи 3-4 үйдө эле барып акысыз тартып бергенге жетиштик. Уже 5-6 үйлөр уже буйртмага тартыша баштады да. Абдан соң пакеттерде суроолор өтөдү, келиңиз. Атакул мырза, кош келдиң. Биринчиден Бишкекке сени көргөнүбүзгө өтө ыраазыбыз. Негизи кылган иштериң аябай жакшы. Биз Атакул мырзанын тоюнда болгонбуз, 1 миллион подписчик алганда былтыр жайында барганбыз. Андыктан ичинде эле баягы бүт жерден жаңылануу киргизе турган жигит. Негизи менде суроо эмес, сунуш иретинде бир нерсе айтып өтөйүн. Мен чын айтсам мончалык тез кабардан башка ошонун баягы аффилированный каналдар бар экенин билбептермин. Азыр сен айтып атсаң көрүп атам. Анан бул жер мага баягы бир жакшы жери, баягы каналдардын көбү могу коммерциялык түрдө болсо, алып сатуу боло турган болсо, баягы базардагы нерсени онлайн платформага көргөзүп атасың. Жакшы нерсе, бул албетте коммерческая часть, коммерциялык нерсе, бирок мынакей элдердин баягы билимин агартуу үчүн тез кабар иман деп берсин. Мен сага сунушум, сиздердей блогерлерде негизи аудитория чоң болгон үчүн билим тармагынан дагы көңүл буруп койсоңор. Сен өзүң мындай грамотный адамсың да, жакшы сүйлөйсүң, сүйлөө ичиң, тилиң мындай анча-мынча адабий тилдерди кошуп сүйлөйсүң. Ошол биз сыяктуу адамдар көбүрөөк болсо, өзүң билесиң, билим менен эл, жер агарат көбүрөөк да. Андыктан биз баягы алып сатуу коммерцияны гана көздөбөй, ошол тараптарга да бир проекттерди ойлосоңор деген бир ниет. Ишин дегенде бул жактан мындай барыбыз ошого келет болушубуз керек деп ойлоп атам. Биз жоопкерчилик деп атпайбызбы жанагындай эле. Жоопкерчилик бул чоң, аябай гана чоң аудитория бар. Андыктан ошол жагына көңүл буруп, акырын кылсаңар, менин оюмча чоң бир соомчулукка ээ болосуңар деп эсептеймин. Туура. Көңүл буруп.
аракет кылабыз енді бұл тармақта иштегенге. Бул суроо болуп эле калуу болуп калыптыр да. Келиңиз. Эме түз реклама боюнча баларды айтып кетсек болот. Бул жерде компаниялар, блогерлер болгондор мисалы физическая реклама канча турат, ошол өзүнүн мүлкү боюнча жана эме ОСОлор, коммерческий организациялар канча турат. Ачык эле информация айтып кете аласыңбы же болбойбу? Анан онлайн монетизация түшүп кетти го 5 эсе. Жакында эле Кыргызстанда реклама өчүргөндөн кийин, ошондон кийин онлайндан канча табып калды. Ошол нерселер айтып кетсек болобу? Бул жерде блогер болом дегендер, өзүмдүн компанияма YouTube канал ачам дегендер бар, ошондой бир практикалык информация болуп калса. Сөз аял жакшы болду. Мен көбүнчө ушул нерселерди айтып берейин деп атам да. Биздин каналдан тез кабарда. Буга чейин онлайн рекламадан, онлайн доход негизи в среднем айына $1000 таап аткан болсок, кече кризистен кийин, монетизация өчкөндөн кийин 95%га түшүп кетти да. Бир ай бираз стресс болду, бирок стресстен чыгып кеттик. 95%га түшүп кетти. Айына $1000 таап аткан болсок, бүгүнкү күндө $50 тегерегинде да болбой калды да. Эмне үчүн чыгып деңгээлде түшүп кетти дей турган болсок, мисалы, биздин жалпы аудиториянын 60% Кыргызстан болсо, Кыргызстанда көрүүчүлөр болсо, 30% бул Россия экен биздечи. Россия. 60% Кыргызстандан көрүп атканы менен реклама чыкпайт. Демек, Кыргызстандан канча просмотр болсо дагы доход 0. 30% Россияда мигранттар көрүп атат, аларды да өчүрдүбү, демек 90% кетти. Калганы каяк? Коңшу Өзбекстан, Казакстан, анан Америкада жүргөн, Кореяда жүргөн, Турцияда жүргөн, Европада жүргөн биздин өзүбүздүн мекендештер. Доход ушунчалык түшүп кетти да, бирок эми бул убактылуу болсо керек деп ойлойм. Офлайн. Офлайнда эми рекламанын баасы артырды. Жумуштун көлөмүнө жараша. Мисалы, недвижимосттун рекламасы бүгүнкү күндө бир жер сатуунун рекламасы, обзордун рекламасы эми 2,5–3 миң сомдон башталат. Физикалык жеке адамдар үчүн 3 миң сомдон жогору турат. Коммерциялык рекламалар башында ушу $100 жогору болчу, азыр эми $200 жогору болду. Анткени бардык нерсенин баасы кымбаттады, ошого жараша. Команда чоңойду, команданы багыш керек дегендей. 10дон ашык адамга айлык берүүнү да элестетиле дегендей. Ошого жараша биз дагы бааларды көтөргөнгө туура келди. Негизинен баалары ушундай. Чоң рахмат Атакул эке. Анысы булар рахмат сөзүн айтып коелу, анда сүрөткө чыгып коелу. Суроолор жакшы эле болду деп, балким дагы суроолор бар болчу. Калган түз контакттар бар. Жалпы биз Атакулдан сурасак болот. Атакул феномен бар дайым эле ушу форумдарда айтып келесиз. Это вот феномен, который воссоздал на платформе YouTube целый маркетплейс, онлайн базар жаратып кеткен да, ошол өзгөчө феномен. Бул модельни мындай еще баарын айтып берип, айтып берген да өзгөчөлүк берет. Атакулдан көп нерсени үйрөнсөк болот. 7 каналым бар деп айткан болчу, бул жылкыга план боюнча 12 канал ачам деп аткансың. Буюрса ошол план болобу деген Кризис белге тетти да. Буюрса башка концепциялар бизде Кыргызстан эмес, Өзбекстан, Орто Азия жана ошол башка мамлекеттер ачыласы деген үмүттөмүн. Чоң рахмат кеткенге. Атакул Жалилов, кол чап коелук, келиңиздер.